Саламатсыздарбы? Менин үй түбүндөгү кичинекей кайра иштетүүчү ишканама кош келипсиздер. Биз азыр сиздер көрүп тургандай Сумбул айыл өкмөтүнүн Искра айылында турабыз. Бул менин өзүбүздүн үйүбүздөгү эле кичинекей жайкы комнатаны мен атайын ушундай мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехке айландырып алдым. Мына байкаганыңыздардай бул биздин эле баягы бакчабыздын мөмө жемиштери да. Булар алчанын түрлөрү: кызыл алча, сары, кара. Анан бул биздин тоонон терилип келген бул карагат. Анан ошол ашкабак, ошол сыяктуу мөмө жемиштер бар да. Алмадан жасалган чипсылар. Атайын ушинтип алмаларды кесип, ушул кургаткычка кургатып даярдагам. Бул кургатуучу аппаратты Роза Тумбаева демилгеси фонду атайын колдоп менин долбоорумду. Анан Тынчтыктуу куруу фонду атайын каржылап берди. Ушул аппаратты алгандан кийин кургатканга аябай жеңил болду. Мурда биз кактарды көбүнчө күнгө жайып кургаткан болсок, азыр аппаратта эле кургатып атабыз. Аппараттын эмнеси жакшы дегенде, мындай байкаганыңыздардай, ушул чипсынын даамы сакталат, натуралдуулугу сакталат. Анан мындайча айтканда, сырткы көрүнүшү дагы кооз бойдон калат. Анан сыртта кээде жамгыр жаап, эме болгондо кактар кургабай калат да. А бул аппаратта болсо тез эле, эң аз дегенде 6 саатта кургатып алса болот да. Мындай сатам деген мындай оюм жок эле да. Негизги максатым ошол үй бүлөлөрдө атайын ушундай ысырапкорчулукту жоюу максатында кыз келиндер үйдө отуруп эле ушундай чипсыларды даярдап, үй бүлөсү туура мындай натуралдуу азык менен азыктанышыны мындай ойлогон элем да. Кийин көрсө бул нерсени мындай сатыкка чыгарса дагы болот экен да. Алманы терип алганга чейин алмалар жерге түшкөн алмалар болот го, ошолорду биз көбүнчө как жасайбыз го. Анан как жасаш үчүн баягы колдо бычак менен кесип даярдайбыз да. Азыр мындай приборлор чыккан атайын. Алманы ушинтип ушул прибордун жардамында тез эле мындай бөлүкчөлөргө бөлүп алсак болот. Ушул прибордун жардамында алманын ортосуну кесип алам. Ушинтип алманын ортосун тазалап алам. Алты сааттан кийин бизде атайын ушундай катыраган чипсылар пайда болот, бышат. Жеке бизнесимди өнүктүрүүгө бир канча стартаптарга катышканмын. Бирок ушул менин долбоорумду колдогон ушул Роза Тумбаева демилгеси фондуна ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды ушундай бизнес кылууга чакырам.